Кошунаң тынч, сен тынчсың. Кыргызстан үчүн эми чек аралаш жашаган мамлекеттер менен болгон мамилесинде көйгөй болбойт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун анын өлкөгө болгон мамлекеттик сапардын алкагында сүйлөшүү орун алды. Достук жана ынак коңшулук мамилелерди өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналаарын белгиледи. Наши страны связаны древней историей. Биздин өлкөлөр байыркы тарых, салт жана маданият менен байланышкан. Биз негизги актуалдуу регионалдык жана эл аралык маселелер боюнча окшош позициядабыз. Мунун баары өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары чыңдоо үчүн бекем негиз түзөт. Элдерибиздин биргелешкен аракетинин саясий эркинин жана тынчтыкка жана ынак коңшулаштыкка умтулуусунун аркасында биз биргеликте конструктивдүү өз ара аракеттенүү үчүн бекем негиз түзүп жатабыз. Бул контекстте ал кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын натыйжалуу ишин өзгөчө белгилеп өттү. Хочу особо отметить результативную работу правительственных комиссий. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюу тагдыр чечүүчү тарыхый окуя болоруна, ал биздин өлкөлөрдүн элдери жана кеңири эл аралык коомчулук тарабынан шыктануу менен кабыл алынарына ишенем. Бул кадам биздин мамлекеттердин гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия регионунун коопсуздугун, туруктуулугун жана туруктуу өнүгүүсүн бекемдөөгө олуттуу салым кошот. Значительный вклад в укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития не только наших государств, но и всего Центральноазиатского региона. Андан соң кыргыз-тажик өз ара аракеттенүүсүн арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон биргелешкен билдирүүгө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюшту. Жалпысынан 16 документке кол коюлду. Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасындагы Кайрагач жана Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин кайра жандантуу аземине видео байланыш режиминде катышты. Иш-чара Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында өткөрүлдү. Эске салсак, эки мамлекеттин чек арасы 2021-жылы май айында болгон кагылыштан кийин жабылган. Кайрагач жана Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоодогу маанилүү кадам болуп саналат жана эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы соода экономикалык кызматташтык жана достук байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Ошону менен катар эки тараптуу кызматташтык маселелерин комплекстүү кароо боюнча өкмөттөр аралык комиссияны Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык кеңеши деп кайра түзүү чечими кабыл алынды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимге кол коюлушун Шанхай кызматташтык уюму жана Жамааттык коопсуздук келишими уюму кубаттаган билдирүүлөрүн жарыялады. Тагайбек Акматов, Гүлжина Мөндөева, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.